Талас электр тармактар ишканасында 548 кызматкер иштейт. Алар облус халкына электр энергиясын жеткирүүдө күнү түнү дайым кызматта. Бүгүн аларды 22 декабрь энергетиктердин кесиптик майрамы менен облус башчысы Эрмат Жумаев жана Альянс Алтын компаниясынын өкүлдөрү куттуктап, иштерине ийгилик жана чың ден соолук каалашты. Облус башчысы Таластагы энергетика тармагындагы ишке ашып келаткан долбоорлорго, анын ичинде жер экенине жакын жерге курула турган Чакан ГЭСке токтолуп, энергетиктердин эбегейсиз эмгегин баса белгиледи. Биздин область деле ала турган болсок, ушул эгемендүүлүктү алган күндөн баштап эң биринчи жолу ушул Чакан ГЭСти мамлекет өзүнүн күчү менен кура алды. Кудай буйрса, мына күн панелдеринен электр энергия бергенге Бакай Атада, Айтматов райондорунда дагы Чакан ГЭСтерди дагы ачканга даярданып жатабыз. Мына Альянс Алтын компаниясы жер үйгенинин тегерегинде 30 мегаваттка чейин ГЭС курган даярданып жатат. Россотрудничество Күмүштак өзөнүнө дагы 20дан ашык мегаватт ГЭС курганы даярданып жатышат. Мен ойлойм, бул ушул иштердин баары процесс ишке ашып бүткөндө биз энергетически бир толук кандуу эгемендүүлүк алат болушубуз керек. Кудай буйрса, күндөн күнгө потреблениябыз чоңоюп баратат. Өнүгүү процесстерин көзөмөлдөп аткан сиздерсиңер. Суукта дагы, күн ысыкта дагы, анан ошон үчүн мен сиздерге дагы бир ирет кылып аткан ишиңиздерге таазим кылам. Урматтуу энергетиктер, бар болуңуздар, үй бүлө бала чакаңар менен бактылуу болуңуздар. Кесиптик майрамга карата Таластагы энергетиктерге Альянс Алтын компаниясынын атынан ыраазычылык каттар жана белектер тапшырылды. Компаниянын кызматкерлери жетекчиликтин куттуктоосун жеткирип, аталган тармактын кызматкерлерине ийгилик каалашты. Бүгүнкү энергетиктердин күнүнө карата Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигин жана ошондой эле эмгек жааматтын атынан куттуктайбыз. Энергетика кызматкерлеринин ишине болгон жоопкерчиликтүү мамилесинен, кесипкөйлүгүнөн улам ушу элибиз сапаттуу жана үзгүлтүксүз электр энергиясы менен камсыз болушууда. Ар бирине бекем ден соолук, иштерине ийгиликтерди каалайбыз. Мындан иштеринде көп ийгиликтер болсун. Талас электр тармактары ишканасы жалпы 54.463 кардарды тейлейт. Энергетиктер күнү түнү кызматта болуп, Талас облусун жарык менен камсыздоого салымдарын кошуп келүүдө.